Sarıcın Çüy Jelgesinin dıykan fermerleri uçurda jaz jay aylarında meynet kılıp monda östürgön түшүмдөрүн жыйноодо. Москва районундагы бир топ дыйкандар учурда чыктуу тоютту камдоо менен алек. Азыркы учурда бул иш 20%ке аткарылып, дыйкандар силос даярдап атышат. Кардын аз чаап, жаздын кеч келиши жана кургак аба ырайы талаа иштеринин ойдогудай болуусуна кедерги болду. Бул жагдай тоют өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүнүн төмөндөшүнө алып келди. Буга чейин дыйкан фермерлер арпа буудайга басым жасашса, эми чыктуу тоют жасоо үчүн жүгөр өстүргөндөр көбөйдү. Дан эгиндери арпа буудай чабылып бүттү толугу менен. Мындан эми жүгөрүнү күтүп атабыз. Андан тышкары мына тоют даярдоо иштери жүрүп атат. Тоют даярдоо иштеринде мына ушул өзүңүздөр билгендей, мына бул акыркы жылдары чыктуу тоютту колдонуу техникалары аябай багыл жакшы өнүгүп, дыйкандарыбыз ошону өздөштүрүп келатышат. Ушул өзүбүз турган жердеги мына ушундай чыктуу тоют, силас, башкача айтканда ошол чабып, азыр мына уже базып атышат да. Фермер Тилек Эркинбаев тоют топтоо өнөктүгүнө өзгөчө мамиле кылып, атайын чыктуу тоют топтоонун сырларын жакшы билет. Өз эле эмес, айылдаш фермерлердин да түйшүгүн кошо бөлүшүп, өндүргөн сүт асыктарын сактоого, кышка карата тоют даярдоодо жакындан жардам берет. Учурда фермер сүттү көп берген уйларды көбөйтүүнүн аракетинде. Мен малым жергиликтүү малдын арасынан жакшы малды тандап эле, ошолорду жасалма жолу менен уруктандырып, ошо асыл тукумга өтүп баратам да. Сүт багатында. Сүт багатында, именно сүт багатында иштейм. Тилек ана бул тоют топтоо маселесинде ушу эмне жаңылык киргиздин да? Эми тоют топтоо болгондо баягы Кыргызстанда ар бир эле фермер биринчи максаты мал баккандан кийин тоютту камсыз кылыш керек да. Анан ошо тоютту да жөн эле камсыз эмес, баягы колдон келишинче арзаныраак гана сапаттуу кылыш керек да. Анан өзүм ошо акырындан опыт кылып атып эле деңгээлге жеттик. Азыр мисалы үчүн чыктуу тоютту даярдап атабыз. Силас, синаж, кургак чөп да бар. Колдон келишинче рационду разнообразный кылган аракет иштерди жүргүзүп атам. Тоют азайса, баасы да жогорулап кетиши мүмкүн. Муну туура түшүнгөн дыйкандар акыркы жылдары кышка олуттуу даярдык көрүп, мал жандыктарына айрыкча силос даярдоо иштерин көбөйтүүнү колго алышкан. Учурда чүйдүн дыйкандары баардык аракеттерин түшүмдүү сапаттуу жыйнап алуунун аракетин кылып жатышат. Талбек Абдыраев, Элдар Анарбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.